Ассаламу алейкум. Туғандар, биринчиден кирип келе жаткан орозо майрамыңыздар кут болсун. Экинчиден, бүгүн Санкт-Петербург шаарында ушул Удельный деген рынок бар. Ошол жерде бир эски-үскү буюм кийим-кече саткан жерге барып, балама велосипедке бир запчасть издеп барып, ушу башымдагы ак калпакты көрүп, аябай аянычтуу акыбалда турган экен. Эски буюмдардын арасында сатылат деп, эски бут кийим, рабочий кийимдердин арасында. Шуну сатып алдым. Анан үйгө келип аз ойлонуп отуруп, ушундай кайрылуу жасайын деп чечтим. Бул урматтуу кыргыздар, ака-укалар, эже карындаштар. Биринчиден ушул баардыгыбыз Россияда чет жерде иштеп жүрөбүз. Экинчиден бул бир белекти берерден мурун ойлонуп, кимге берип атам, кандай кылып атам, бул улуттук баш кийим эле деп ойлонуп иш кылыңыздар. Алкоголь, спиртной ичимдик, коньяк, паньяк берсеңиздер дагы эч качан баш кийимди бербегиле. Азыр жанымда ушул көрүп турган, мен содалашып алсам жинди болгонго деп кыргыздын балдары турду жанымда. Ушул көрүп туруп ушул сатып алып коюшпаптыр, айткан суммасын берип содалашпай алдым. Мына жакшынакай калпак экенин көрүп турасыңар. Сиздерден сураныч, ушу бир баш кийимди берерден алдын бир ойлонуп иш кылсак туугандар. Ит кийип, иттен кийин ушул орустун жеринде калбасын баш кийимибиз, улуттук кийимибиз. Баарыңыздарга чоң рахмат.